2 Геленвагендин күчү ушунун ичине коюлган. 980 аттын күчү болуп эсептелет ушунунада. Реалдуу танка. Каалаган жерге барасың, каалаган жерге жетесиң. Бунун сатып алган ээси негизи жыгып атат. Аябай сонун экен деп. Геленваген 5x5 AMG'ден экөөнү корсо да ушул мунага күч кубаттуулугу жетпейт. Бул Leopard 8 2025 жылкы модель. Бул 4 дөңгөлөк иш аракетте жана толук күч кубаттуулугу 980 аттын күчү болуп эсептелет ушунунада. Өзүңөр көргөндөй бул жерде клиренс каалагандай көтөрсө болот, көтөрүп, түшүрүп 70 сантиметр, 70-80 сантиметрге чейин сууда жүрсө болот ушул унаа менен. Жана өзүңөр көргөндөй эле бул жерде радарлардын түрлөрү көп. Противостолкновение, бүт удержание полосы, автопилот ушуга окшоштун бардыгы коюлган. Өзүңөр көргөндөй 360 камера. Бул жерде бут койгуч тепкичи эшик ачылып жабылганда көтөрүлөт. Биздин кардарыбыз ушуну заказга алган, ушуну жеткирип берип, буюрса биздин кардарыбыз аябай кубанычта. Өзүңөр көргөндөй ичини карасаңар, булгары, кара булгары, бул максимальный беле, максималдуу комплектациясы. Бүткүл керектүү нерсенин бардыгы ичине коюлган, достор. Жана бунун эң эмеси крабовый разворот деп коет. Жана ордунан туруп 360 градус тегеренет. Достор, эми муну эмне деп айтып койсок болот да? 2 Геленвагендин күчү ушунун ичине коюлган. 5x5 Геленвагендин бирөөсү 500 аттын күчү. Бунда болсо 980. Жана гибридный версия болгондуктан 1200 километр толук жүрөт. Бензин расход 9 литр жүзүнө. Эми бул 9 литр аябай эле көп дегендерге айтып кетер нерсе, бунун аттын күчү 1000ге жакын, 980 аттын күчү менен жүргөндүктөн ал аз эле. Геленвагенден дагы 2 эсе жакшыраак болуп атат. Эми өзүңөр көргөндөй эле ичине присоскалар бар. Жана бул жерде 3-чү катар сиденье дагы чыгарса болот. Негизи багажы чоң. Ар бир жеринде кнопкалар бар. Ушул жерден көтөрсө болот. Мына жаптырып, көтөрүп, каалагандай сиденьеларды койсо болот. Гибридный системасы менен бул мына 120 километр ток менен жүрөт. Жана калганы последовательный гибрид эмес, бул прямой гибрид деп коет. Жана 2 электродвигатели жана бензин двигатели бар. Анын 268 аттын күчү жана электр кубаттуулугу 600 канча да. Ошонун баарын кошкондо 900 канча чыгат. Эми бул унааны айта берсең, бүт бары бар. Прибор ночного видения. Түнкүсүн фараларды өчүрүп коюп деле жүрсө болот. Присоскалар бар ар бир эшиктеринде. Подвесканын түрлөрүнү тандасаңыз болот. Жол тандабастык, шагыл жолго же жаман жолго дегендей, шаар ичи, комфортный езда деп бир канча эме бар. Ошону колдонуп айдаса болот. Бул жерде зарядкасы бар. Акустикасы эң кымбаты ушул жерде коюлган. Жана каалоочулар үчүн бул жерде 220 чыгарылган. Чайник коюп, чай ичсе да болот. Топого чыкканда бүткүл машинанын ичинде бүткүл нерсе коюлган. Жана бул жерде парковка даярдалган эмеси бар экен. Бул жерде зарядный порт. Медленный, быстрый. Ток менен жүрөм дегендер үчүн ушул жак менен колдонсо болот. Өзүңөр көргөндөй бут койгучу чыгып атат. Эшикти негизи бул жерде электрондук. Бул ушул басыш менен ачылат.
бирок кокус бирдеме болуп калса, бул жерде механический дагы бар. Бул жерде тартып коюп ачса болот. Так, плюстарынан бул унаалар жаңы поколениядагы унаалар. Себеби дегенде бунун престиж, люкс, ичине бүт нерсе камтыган. Өзүңөр көргөндөй эле жерде булгарыдан алькантара деп салону дагы бар версиялары. Ключ ушундай болот. Бул жерде болсо расход азыркы учурда 4,5 литр деп атат, бирок реалдуусу 8 литрдей кетет. Бул жерде эми уктап калбаш үчүн сенсорлор бар. Бул жерде камерасы бар. Бул камера адам уктап бараткан болсо, унааны токтотконго эме кылат. Бул жерде мындай функционал болуп коюптур. Ачып жабып койсо боло турганчы. Эми бул аябай жардам берет ар бир водительге. Жолдо уктап баратсаң, унаа өзү чыгарганга өзү токтоп, бир жерден эме кылып жолдон чыгарып берет. Бул жерде беспроводной зарядкалардын 2 түрү бар экен. Бул жерде режим переключения 2ВД, 4ВД, полный, ушу мондай кнопкалары көп экен. Эми буну отуруп алып изилдеш керек экен достор. Себеби дегенде муну реалдуу билбейм, муну практикада көрүш керек. Эми буну сатып алган ээси негизи жыгып атат, аябай сонун экен деп. Себеби дегенде бул комфорт жана люксовый унаалардын катарына кирет. Аталышы эле Кытай унаа болуп атат. Бул жерде чатыры бар. Каалагандай кылып ачса болот. Акустикасы JBL ALED дейт. Буну билбейт экен, бирок аябай эле күчтүү эмелер коюлган негизи компоненттер. Сондуктан бул жерде эки бөлөк болгон монитор бар. Бул монитордун жардамы өтө эле чоң. Себеби дегенде бул блок управления ушунун ичинде коюлган. Бул аябай көп нерсени жардам берет. Жана унаанын проекциясы бар, алдына чыгарылган. Жана могул жерден мен буга чейин орусча версияда тарткан элем. Прибор ночного видения бар. Фаралардын баарын өчүрүп коюп туруп, ошо менен эле жүрсө да болот. Иши кылса бул машина эмес, танка. Реалдуу танка. Каалаган жерге барасың, каалаган жерге жетесиң. Тоого да чыгып, кайра түшүп, без проблем шаарда каалагандай эмеде айдасаң болот. Бунун айтып кетмекчи жерибиз жанагы подвескасы каалагандай көтөрүлөт. Тоого атайын даярдасаңар болот, шаар ичи азайтып, кичирейтип, ар кандай позицияда иштей берет. Достор, ушундай уникалдуу жана люкс унааларды кааласаңар, Nomad компаниясына кайрылсаңар болот. Ушундай унааларды биз ар дайым алып келип беребиз жана 3000ге жакын кардарыбызды кубандык. Ушундай жаңы унаалар менен бизге кайрылгыла. Биздин балдар подбор кылып 15 күндөн 40 күнгө чейин алып келип беребиз. Эми өзүңөр билгендей эле, бизде бар унааны 15 күнгө чейин, 40 күнгө чейин силер каалаган модификация, ичине эмне койдурам десеңиз, ошону койдуруп, силердин каалагандай булгарларды подбор кылдыртып алып келип беребиз. Ошондуктан 40 күнгө чейин заводдон убакыт кичине чоюлуп калат. Ошого бизге кайрылгыла, бүт версиясыны алып келип беребиз.